Кудайдын чакырыгы. 23 март. Кудайдын баардык буйруктарынын ичинен аткарууга эң эле оор болгон же башкача айтканда мен аткарбай жаткан буйругу кайсы деген суроого кандай жооп берет элеңиз? Ойлонуп көрүңүзчү. Мага болсо ушундай суроо беришкенде мен чындап ойлонуп калдым. Анан мындай деген ойго келдим. Мен көп коркот экенмин. Кудайдын коркпо деген сөзүнө карабай көп коркот экенмин. Ыйык жазууда башынан аягына чейин коркпо деген Кудайдын айтканы 365 жолу кезигет. Бул Кудайдын кеңеши эмес, бул Кудайдын буйругу. Жазууда дагы Кудай бизге коркунучтун рухун берген эмес деп жазылган. А мен болсо үй бүлөм үчүн корком, жакындарым үчүн корком, жыйыным үчүн тынчсызданам. Анда эмне? Мен жаман машаякчы болуп жатамбы? Же Кудай берген рухтан башка рух менен жашап жатамбы? Же мен Кудайга жакшы ишенбей жатамбы? Мени менен баары жакшы элеби? Ооба, баары жакшы. Кудай 365 жолу коркпо деп атайын айткан дейм. Анткени ал биздин адам экенибизди билет. Ошону эске алып ар бир күнгө бирден коркпо деген сөзүн калтырган. Тигин ойлоп, муну ойлоп коркунуч келет. Бирок Кудайдын биздин ар бир күнүбүзгө айткан коркпо деген сөзү дайыма бизге жардам болсун, кайрат болсун. Ал биз менен дайыма. Коркунуч бул Кудайдын сөзүнө кайрыл деген белги. Кудай дайыма жаныбызда экенин унутпа деген белги. Ошондой аяттардын бирин эле окуп кетели. Коркпо, анткени мен сени мененмин. Үрөйүңдү учурба, анткени мен сенин Кудайыңмын. Мен сени бекемдейм, сага жардам берем. Мен сени өзүмдүн адилеттигимдин оң колу менен колдойм. Коркпо, мен сага жардам берип жатам.